Түз эфирдеги берүүлөрүбүздү учур маселеси программасы менен улантабыз. Аны мен Каныкей Бозгунов алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүздө ушул өткөн айда мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзам коомдо ар кандай талаш талкуулар менен кабыл алынып, президент кол койгон. Анда кандай талап, кандай өзгөрүүлөр бар, ал кандай ишке ашат, ушул мыйзамдын күнгөй тескейин талкуулайлы деп атабыз. Ал үчүн биздин студиябызга президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасынын орун басары Жылдыз Орозобекова, ошондой эле Кыргыз ТЭС мамлекеттик мекемесинин директору Батма Топоева, билим берүү жана илим министрлигинин мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башчысы, педагогика илимдеринин доктору, доцент Кыялбек Акматов, ошондой эле активист, саясаттануучу Замира Элчиев келди. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Алгач ыраазычылык билдирем убакыт бөлгөндүгүңүздөр үчүн. Жылдыз айы мына жогоруда белгиледик, ушул мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзам кабыл алынды. Бул көпчүлүк сүйүнсө, албетте коомдо ар кандай пикирлерди жараткандагы жагдайлар болду. Дегенде ушул мыйзамдын кыскача мазмунуна токтолсок, кандай жаңы талап, милдеттер коюлду мыйзамда? Мурдагы мыйзамдан айырмаланып, 17-июлда 2023 жылдын 17-июлунда президент кол койду. Бул биринчи жолу Кыргыздын тарыхында ушу конституциялык макамга ээ болду. Анан кийин буга чейин дагы 2 жолу мунун редакциясы болгон, 89-жылы, 2004 жылы. Эми ошондон эмне айырмасы бар? Ошол мыйзамдардын убакыт аралыгында кайсыри кем болсо, ошо жерлерин толуктап, мына бул жолку айырмасы эле ушул, бул бардык тармактардын бардыгынын мыйзамы кандай болуш керек, ошол ачык жазылды. Андан сырткары бунун өзүнүн диапазонунда кенен болду. Бардык мамлекеттик түзүмдөгкө кирген ушу мекемелерден тартып агенттик, департаменттерге чейин бардыгы тең, муниципалдык мекемелердин бардыгы тең мыйзамдары так жазылды. Негизгиси мында ошол абдан баса белгилегени өзүнчө 3 түзүмгө баса белгиленип, өзүнчө жазылып атат. Бул күч түзүмдөрүнө өзүнчө жазылды, соттун түзүмүнө жазылды, жарнамага өзүнчө жазылды, мынау телевидение, радио дегендерге өзүнчө жазылды. Андан кийин ушул жалпы бүт бардыгынын ким билиш керек ушу кыргыз тилин, кимдер билиш керек дегенде мамлекеттик тилди ушул биздин Кыргызстандын бардык чөлкөмүндө кандай гана кыймыл болбосун, ошол кайсыл жерде сөз кыргыздын тил колдонула турган болчу болсо, ошол жердин бардыгында тең кыргыз алфавитинин орфографиялык эрежелеринин баарын сактоо менен ошол туура, таза, сабаттуу жазуу менен иш алып барылат деди. Андан сырткары бул жердеги жаңылыгы ушул мамлекеттик түзүмдөрдүн бардыгы, мамлекеттик мекемелердин бардыгы, уюмдардын бардыгы иш кагаздарынын жүрүшү кыргызча болот. Ошол иш кагаздарынын ичинде арыздан тартып чоң мыйзамдарга чейин кыргызча болот. Анан кийин мыйзам, жогорку кеңештен чыккан, өкмөттөн чыккан мыйзамдар, же болбосо ченемдик укуктук актылардын бардыгы тең адегенде кыргызча жазылат. Эгерде Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарында каралган болчу болсо, же болбосо ушул конституциялык мыйзамдын айрым бир беренелеринде каралган болчу болсо, анда расмий тилге которулат. Дагы бир нерсе, бул мамлекеттик эмес мекемелер. Зарылчылык болгон учурларда. Мамлекеттик эмес мекемелер кандай болот? Мамлекеттик эмес мекемелердин иш кагаздары дагы кыргызча болот. Анан дагы булардын башка өлкөлөрдүн, чет өлкөлүк мындай компаниялар менен, өлкөлөр менен байланышы сөзсүз болот булардын. Ошондой учурларда зарылдыгына жараша башка тилге которулушу мүмкүн, болбосо расмий тилде котормосу болушу мүмкүн. Андан кийин дагы эмне айырмачылыгы бар? Бизде телекөрсөтүү жагынан, телетармак жагынан ушул жагынан 60%дан кем эмес кыргызча жүгүртүлөт. Берүүлөрдүн бардыгы тең. Бул мамлекеттик телекөрсөтүүлөргө тиешелүү, мамлекеттик эмес телекөрсөтүүлөргө дагы тиешелүү. Мындан сырткары биздин жарандарыбыздын бардыгы конституциябыздын беренесине ылайык. Алар өзлөрүнүн эне тилин сактоого жана ошол боюнча ой жүгүртүүгө, чыгарма жазууга, анан баарлашууга эркин, укуктуу. Бирок дагы биринчи иретте алар дагы сөзсүз түрдө мамлекеттик тилди билиш керек. Дагы бир нерсе, бул жалпы билим берүү тармагында, бул бала бакчаларда,
мектеп, орто билим берүү тармагында, ошондой эле жогорку окуу жайларда, ошондой эле билим берүү министрлигинин өзүндө иш кагаздардын бардыгы тең кыргыз тилинде жүргүзүлүшү керек. Эми мыйзам күчүнө кирди. Эми аябагандай бу кезге чейин башаламандыкты жаратып келген бизде абдан көйгөйлүү маселе бар болчу. Ал ушул жарнама. Бизде Кыргызстанда жарнама дегендин баары чын эле жайылып кеткен да. Булардын могу республиканын өзүнүн жалпы мындай өңдүк, түстүк гаммасы дагы сакталган эмес. Каралган боюнчачы, булар ар кандай түстөрдүн бардыгын пайдалана берет. Мисалы үчүн, тиги Туркмениянын өзүнүн түсү бар. Мисалы, ошол жарнамалардын баарында колдоно турган. Же болбосо Казакстандын коңшу эле, мына ушуларда дагы жарнаманын өзүнүн түсү бар. Бизде болсо канча түстү, канча адам кааласа, ошондой түстө жасай берет. Анан дагы көңүл бура турган нерсе, бул ошолун жазылышында, жарнаманын жазылышында. Эми муну мамлекеттик тил комиссиясы көзөмөлгө алат. Мурда бизде монополияга каршы, ооба, монополияга каршы иштеген мекеме, өзүнчө департамент, агенттик да болуп жүрүштү. Анан бизде мэрге карап да жүрүштү. Мына ушулар тариздечү. Азыр болсо ошонун мындай сабаттуу жазылышына, анан дагы мыйзамга ылайык жазылышына. Мисалы үчүн, жарнама бергенде ошо сол тарабы биринчи чоң тамгалар менен кыргызча жазылат. Ал эми оң тарабына болсо, ошол тамгаларынын шрифти кичирээк болот, же болбосо төмөн жагына жазылат. Экинчи бир түрү жарнаманын, эгерде бул дүйнөлүк марка боло турган болчу болсо, ошол дүйнөлүк марканын аты өзгөрүлбөй транслитерация менен жазылат. Башка дагы бир маселе, булардын жанагы биздин товардык алмашуу, маркаларды коюу боюнча. Мисалы үчүн, жакында эле бизде Спар деген бир мындай сода түйүндөрү ачылды. Мына ошол экинин ичине кирсеңиз, суусундуктарды чыгарышты. Булар суусундуктарды чыгарып туруп, башына чоң кылып балтайтып жазып атат. Забери с собой деп. Андан кийин мен ала кет деп астына кичинекей кылып жазып коюп атат. Азыр чыгып аткан жарнама. Же болбосо ошол эле магазиндин ичинде, дүкөндүн ичинде чектер деп кыргызча жазылып турат. Андан чоңураак тамга менен латын арифинде биринчи С, баягы латынча С, англисче К болуп калат да, С тамгасы, анан Х тамгасы келет дагы, анан чектер деп кыргызча жазып коет, улап. Мына ушундай туура эмес жазуулардын бүт бардыгына тең мыйзам өзүнө баягы мыйзам ошо жарнаманын тартибин бузгандарга өзүнчө каралды. Мына ушулардын сиздер көзөмөлдөгө мүмкүнчүлүк түзүп атат да, ошол. Биз көзөмөлдө, ооба, элдин аябай көп топтолгон жерлери, аэропорттордо, мына ореке автобекеттерде, же болбосо эл чогулган чоң соода борборлорунда, өзгөчө ушундай жерлердин бүт бардыгында, анан эл көрө турган чоң баягы сырткы жарнама, ички жарнама дегендердин бардыгынын тең азыр мыйзамдын негизинде өзүнүн принциптери иштелип чыгып атат атайын. Анан кийин ал жол жоболоштурулат. Анан кандай ушуларга мындай тартип бузгандыгы үчүн жаза көрүлөт. Бул болсо бузуулар кодексинен каралат сөзсүз түрдө. Башка Кыргыз Республикасынын башка мыйзам актылары менен таризделет. Андан кийин анан элге чыгат. Батмайым, ушул мыйзам кабыл алынганда, бул сунушталган кезде эле, коомдук талкууга чыккан кезде эле ушул маселе көп талкуу жаратты коомдо. Мамлекеттик кызматта иштеген кызматкерлердин бардыгы кыргыз тилин милдеттүү түрдө билиши керек, эгер билбей турган болсо анда кызматка алынбайт деген бирине. Ушул сиздер азыр мына кыргыз тест мамлекеттик кызматкерлердин тил билүү деңгээлин аныктап атасыздар. Деңгээл кандай жалпы? Жалпы атап айтканда 18-жылы жаңы тестти баштаган убакка караганда алгылыктуу кадамдар жасалды. Жана дегеле биринчиден айтып мындай баса белгилеп кете турган нерсе, адамдардын ошол ой чабыты өзгөрүлүп, ошо мамлекеттик тилге болгон өзүнүн мамилеси да өзгөрүлө баштады дагы. Жоопкерчиликти сезе башташты. Ошол тилди билишим керек экен, ошол тилди, кыргыз тилин өзүмдүн кызматтык милдеттеримди аткарууда дагы, дегеле кыргыз тилинин өнүгүүсүнө дагы салымды кошушум керек экен деп туя баштады. Бул жакшы нерсе. Атап айтсак, эгерде эң биринчи 18-жылы бизге келген 19.319 адамдын ичинен 41,8 гана ушундай канааттандыралык деген жыйынтык алган болсо, жүрүп отуруп бүгүн ошол 60%га жакын
акырындап калды да. Ошол келгендердин, жалпы келгендердин тестти канааттандырарлык деңгээлге тапшырган адамдардын үлүшү 60%га жетти. Эми албетте бул деле бул жакшы көрсөткүч эмес, мактанаарлык көрсөткүч эмес. Анткени бул өзүбүздүн жергебизде, өзүбүздүн элибизде, жерибизде, өзүбүздүн эне тилибиз болгон көпчүлүк басымдуу бөлүгүнө адамдардын бүгүнкү күндөгү көрсөткүчү мындан дагы жогору болуш керек эле, бирок бара-бара жакшырат деген ойдобуз. Кыялбек мырза, сиздин пикириңиз кандай? Азыркы кабыл алынган мыйзам боюнча бул мамлекеттик тилге, биздин мамлекетибизге канчалык бир мындай жылыш, биз мамлекеттик тилди өнүктүрөлү деп канча жылдан бери, керек болсо ошол кыргыз тилинде сүйлөтүү, жаштар арасында ошол кыргыз тилин мындай трендке айлантуу маселеси менен алектенип келип атабыз да, мына 33 жылдан беричи. Сиздин пикириңиз, мыйзам бизге кандай бир жылыштарды алып келет? Негизинен бул мыйзамдын бизге пайдасы абдан чоң. Эми мыйзамсыз деле бул кыргыз тили мамлекеттик тил, бул мыйзам жок деле өзү өнүгүш керек болчу да. Бирок ошого карабастан эң көп активдүү колдонулган бул билим берүү тармагы. Бизде мисалы 2300дөн ашуун мектептер бар. Мына ошолордун мектептердин ичинен 250 мектеп орус тилиндеги билим берген мектеп, 522 мектеп бул орус-кыргыз тилинде билим берген мектеп. Негизинен бул мектептерде кыргыз тилинде билим берген мектептердин жетишсиздиги учурда Бишкек шаарында абдан көп маселе болуп атпайбы? Бишкек, анан Ош шаарында, региондордо негизинен бул кыргыз тилине болгон маселе анчалык мындай маселе жаратпайт. Бир 104 мектеп болсо Бишкек шаары боюнча ошонун учурда 16 мектеби бул окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектеп болуп атат. Ал эми 73 мектеп окутуу кыргыз жана орус тилинде жүргүзүлгөн, 17 мектеп толук орус тилинде жүргүзүлгөн мектеп болуп атат. Учурда ошол билим берүү мыйзамынын мамлекеттик тил боюнча мыйзамдын да кабыл алынышы менен биз дагы бир топ иш аракеттерди баштадык. Ошол Бишкек шаарында 17 мектепте толук орус мектептерде орус тилинде жүргүзүлгөн кыргыз класстарын ачуу боюнча атайын Бишкек шаардык билим берүү департаментин кабыл алып, министр ошол жерде тапшырма берип, ошол 17 мектепте кыргыз класстарды ачып, акырындап барып көбөйтүп, шарттарды түзүп, ушул маселеде билим берүү министрлигинде бир топ иш аракеттер жүрүп атат. Негизинен дагы ушул тил мыйзамынын, мамлекеттик мыйзамынын кабыл алынышы ушул билим берүү мекемелериндеги кыргыз тилин билбеген адистердин дагы бир кыргыз тилин үйрөнүүсүнө мындай мажбур дагы болушат да. Ошондуктан бул мыйзам абдан зарыл деп эсептейм. Замир мырза, сиз өзгөчө ошо социалдык тармактарда жарандарды кыргызча сүйлөйлү деген чакырыктар менен дайыма өзүңүздүн ой пикириңизди жазып жүрөсүз. Анан азыр ушул мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын кабыл алынышы жардам берет деп ойлойсузбу? Анткени бизде коомдо дайыма мындай бир көңүл калган сыяктуу нерсе бар да, ишеним жок. Бул аткарылабы, аткарылбайбы деген маселеде кантип аткарылат? Мисалы, ошол эле мамлекеттик кызматкерлер сөзсүз кыргыз тилин билиш керек деген баягы талап болуп атат десе, ал аткарылбайт деген мындай ишенимсиз бир пикирлер бар да. Сөзсүз түрдө бул мыйзамдын иштелип чыгышы бул биз үчүн чоң бир жаңылык болду, сүйүнүчтүү жаңылык. Бирок медалдын эки тарабы бар деген сыяктуу эле биз бул жактан реалдуу карашыбыз керек да. Бизде көптөгөн мыйзамдар буга чейин иштелип чыккан, бирок тилекке каршы анын бардыгын өзүнүн жемишин берген жок да. Бирок бул биз болсо ошо тил мыйзамына келгенде менин оюмча бир гана ошо кыргыз тест же болбосо билим берүү министрлиги же болбосо ошол президентке караштуу тил комиссиясы ушунун үстүнөн иштеш керек деген нерсе эмес да. Бул жакта жапырт коомчулук, элдер, жарандар, окуучулар, студенттер бардыгы тең иштеш керек. Ошондо бизде бир өнүгүү болот. Иштеш керек дегенде бул жакта биз чоң бир финансы каражаттарын бөлүп бербестен биз бул жактан баарлашышыбыз керек практикалык жол менен. Бирок тилекке каршы бизде ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деген сыяктуу өзгөчө Бишкек шаарында өтө чоң маселелер бар. Аны айтып коюшубуз керек.
мисалы билим берүү министрлигинин өкүлү бул жакта турат. Азыркы учурда башкармачылык биздики бала бакчадан башталат мына. Азыркы учурда мен чынын айтканда бардык ушу буга чейин иштеп кеткен тил комиссиясынын жетекчилери менен мамилем абдан тыгыз болуп келген. Азыркы жетекчисин чыгарып жаткан социалдык тармактарда пикирин мен толугу менен 200% колдойм. Мындай жетекчилерди мен чынын айтканда сейрек кездештиргем, ачык айтканда ошондо баягы эркерээк болуп аткан керек да. Ошого байланыштуу эң биринчиден азыркы учурда маселе Бишкек шаарында болуп жатат. Бишкек шаарында мэриянын кызматкерлеринин алдында ошо мэриянын аппаратынын түзүмүндө атайын ошо билим берүү башкармалыгы бар. Билим берүү башкармалыгында бала бакчалардан баштап мектептерге чейин ошол жакты контролдошот. Бүт ошону тегиздеп, ошонун үстүнөн көзөмөл кылышат. Бирок тилекке каршы мектептердин ичинен 15-16 мектеп орус тилинде боло турган, кыргыз тилинде боло турган болсо, калган бар орус тилинде да. Бул жакта деген биз картабызда Кыргыз Республикасы деп балча айта жазылып турганы менен тилекке каршы ичинде балыкчы, атбашчы деп жүрөт да, мисалы. Өзүңөр деле элестетип көргүлө. Ошого байланыштуу биз реалдуу кадамдар ташташыбыз керек бүгүнтөн баштап. Мен бул нерсени башка тилдерди билбей, өзүмдүн тилиме эле фокус берип, улутчулдук сезимди көргөзүп жаткан жерим жок. Мен бул жакта мен эл билбеген 5-6 тилде эркин сүйлөйм. Азыр айтып коеюн да, коомчулукта ошол президентибизге да переводчик, котормочулук кылып жүргөн адаммын да. Анан именно ошол биздин канча мамлекетте болдум, өзүм чынын айтканда, бир дагы мамлекетте биздин кыргыз тилибизди аралаштырып, Орусияда же болбосо Казакстанда же Өзбекстанда же Туркияда же башка Сингапурда, Кореяда мен көргөн жокмун бул нерсени. Мен намыстанам чынын айтканда. Биз той топур, ресторандарда той бергенден, жана башка нерселерге той бербей калгандан намыстанабыз. Эмне үчүн өзүбүздүн тилибизди толук кандуу сүйлөшпөй калганыбыздан намыстанбайбыз? Эмне үчүн биз мамлекеттик мына мен тиги канча министрликте, мен министрликте бөлүм башчыда болуп иштегем да, мисалы өзүмдүн практикамда. Биз Кыргыз Республикабыз. Анан ошол бизге ар кандай уюмдардын өкүлдөрү келет. Эмне үчүн мен өзүмдүн эне тилимде эркин сүйлөп, мен өзүмдүн эне тилимде ишти толук алып бара албайм? Мисалы, эмне үчүн мен башка кул мүнөздүк менен биз башка нерсеге көңүл бөлүшүбүз керек? Мен эмне үчүн өзүмдүн эне тилимде эркин сүйлөп алып бара албайм? Мен кыргызмын да. То есть бул улутчулдук эмес да. То есть бул деген өтө баягы жана шовинизмге аралаштырбашыбыз керек да, бул улутчулдук. Бул жакшы жагынан, то есть биз өзүбүздүн улутубуз, келечегибизге кам көрүп атабыз. Ошого байланыштуу айтып кетер элем, бизге бул нерсе суудай керек. Азыркы учурда мына мыйзам сөзсүз керек беле? Мыйзам сөзсүз керек, бирок мыйзамдан сырткарда бул жакта ошо мамлекеттик беделдүү кызматтарда иштеген жана ошондой эле жеке компанияларды жетектеген жөнөкөй жарандардын дагы жоопкерчилигине бул нерсе кирет. Эгерде алар сүйлөбөсө, аларга талапты анда кыргыз тил комиссиясы коюш керек, мисалы. Мен ачык айтып кеттим. Эгерде алар аткарбай турган болсо, кызматтан алыш керек. Азыр деген ошол жанагы тил мыйзамынын негизинде кызматтан алат деп атпайбы, жана Б1-дин негизиндечи, например. Эгер ошого жетишпей кала турган болсо, анда ала турган болсо, мен сиздерге азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, коллегалар айтып кетем. Эртең айтышат, булар деген бардык булар деген кыргыз тилин билбейт, бирок өзүнүн кесибинин мыктысын жумуштан кетирген тат деп какой-то бир неме топ чыгат да. Социалдык тармактардан кайраштырыпчы эки улуттучу. Ошондуктан биз колубуздан келишинче бир гана кыргыз тилинде иш алып барышыбыз керек. Бул бир гана улут, бир улут катарында. Мен акыркы сөзүмдү айтып кетейин. Малайзиянын мисалын айтып кетейин. Малайзия тетиги экономикасы сазга баткан 57-жылдары 150 адам бүтчү. Малайзияда жогорку окуу жайын 150 адам бүтчү экен да. Алар ынтымагы жок эл болгон башында. Анан ошондо Махатхир Мохаммад деген премьер-министр болуп келип калган, өзү буга чейин врач болуп иштеген экен, доктор болуп. Анан келип эң биринчи реформаны ушу тил маселесинен баштаган. Ошол сураганда эмне үчүн кантип өнүктүрдүңөр, кантип улуттардын башын бириктирдиңер десе, ал жакта индустар, пакистанецтер, кытайлар жана башкалар болгон да. Анан ошондо айтканда, эң биринчи биз тилибизди пропагандаладык. Ошо тилибизди бир жерге чогулттук да, бир аянтчада чоң бир мүмкүнчүлүктөр түзүп бердик. Ошондо бир түндүктөн баягы бир тил менен баарыбыз түшүндүк. Бизде тилекке каршы эмне үчүн элдер бири-бирин толук түшүнбөйт? Анткени бизде деген 71% деген бул региондордо жашайт да. Алар кыргыз тилинде жакшы билишет. Бирок шаардыктар бузуп коюп атат да, мындай айтканда, ошо балконскийлерчи. Себеби дегенде алар билиш керек. Азыр мен канча жерге барбайын талап кылам. Мисалы, эмне үчүн мисалы бир тамак
тамчы жайга кирсең, счетту берейинби же орусча сүйлөп келет. Мен өзүм да ойлойм да, мен кыргызмын, бирок эмне үчүн мен орустардын бир субъектисинде жашап жаткандай сезем да. Ошон үчүн биз азыркы учурда бүгүнтөн башташыбыз керек. Жазуучулар көп болуш керек бизде. Китеп жазгандар жок болуп баратат. Анан бизде деген абдан татаал жазышат да. Мисалы, Американын чыгармаларын окусаң, же болбосо Джек Лондондун чыгармаларын окусаң, жалпак тил менен аябай укмуштуудай жазылган да. Бизге келгенде аябай кыйын болуп атат. Азыр мисалы, жогорку жанагы республикалык тесттен алган балдардын кыргыз тил мектебинен чыккандардын натыйжасына баа берип көрсөк, орус тил мектебинен окугандардын натыйжасы бийик болуп атат. Себеби дегенде алар ошол нерсени туура түшүнүп атат. Бизде деген өтө татаалдаштырып ийип атышат да, чынын айтканда. Бирок биз эмне болгон күндө дагы азыркы учурда мамлекеттик мекемелерди эң биринчи орунга коюшубуз керек. Азыр деген кыргызчаны билбегендер деле келип отуруп атпайбы? Эң биринчи кыргыз тилин билиш керек. Ошол нерсени биз азыркы күндө эң биринчи приоритеттүү багытка коюшубуз керек. Эгерде биз деген бул нерсеге бүгүн көңүл бөлбөсөк, эртең анда кеч болуп калат. Эртең биз өкүнөбүз анан. Ошол нерсени Жылдыз айымдан сурайын деп атам. Бул мыйзамда ошо мурда деле ушундай талаптар болгон, мурдакы мыйзамдарда деле жакшы нормалар болгон, бирок иштеген эмес деп атпайбызбы? Бирок азыр ушул мыйзамда мамлекеттик тил мыйзамынын талаптарын аткарбагандарга кандай чара көрүлөт, ким чара көрөт, кандай көзөмөлдөнөт? Ошол эле мисалы ишеним артпай атабыз деп атпайбызбы коомдо, жана мамлекеттик тилди билбегендер мамлекеттик кызматка келбеш керек деген нерсе. Ооба, бул азыр мынау мыйзамдын беренеси баланча болду деп биз айтып атпайбызбы? Эгерде кызматкерди азыр ушул мекемелерге кызматка алууда резервке алып атпайбы? Бир топ резервке алып атышат, анан ошолго мындай сүйлөшүп көрүп атат, пикирлешип, ошо сүйлөшүп көрүп аткан кезде эле булар кызматка алып аткан кезде эле сүйлөшкөндө эле ушул мамлекеттик тилдин мамлекеттик кыргыз тесттен келген өзүнүн ошол сертификаты менен алыш керек да. Бул биринчиси. Экинчи, ошол сертификатты алып туруп билбей калса, анда башка маселе болот. Бирок андай болушу мүмкүн эмес. Себеби кыргыз тест бардыгын 100% жакшы өткөрүп атат да, мисалы да. Бизде эми мындан ары чыны менен айтканда кыргыздын балдары жалпак тил менен айтканда кичине намыстуураак болуш керек. Эл ишенбей калды. Анткени 34 жыл болбодубу? Бул кыргызча жазгыла, иш кагаздарын кыргызча жүргүзүп койгула дегендин өзүнө 12 жылдан бери алганда эле канча жыл өтүп кетти. Өкмөттүн бир эмес бир нече токтому чыкты. 513 токтому да чыкты, 114 токтому да чыкты. Бул биздин элде моундай нерсе бар да, биздин элде биринчиден мына калайык эл журт турат, мыйзам менен иши жок. Ал кандай мыйзам болбосун, башына бир иш түшкөндө, ушундай мыйзам бар турбайбы, бул мыйзам турбайбы деп ошондо дагы, анан кийин башка убакта булар мыйзам менен эсептешпейт. Биздин эл ушундай эл. Мыйзам менен эсептешпейт, бул чындык. Бул мыйзамды жазып койсо, бул мамлекеттик тил комиссиясына тиешелүү бир маселе сыяктуу. Силер ушул маселелериңер менен бизди тажаттыңар деген чиновниктер көп бизде азыр. Анткени мындай орус тилдүү биздин мындай бир жаш курагы деле бир топко жетип калгандардын бардыгы каршы болду. Алар өздөрүн уялбай туруп эле биз русисттербиз деп атады. Анан кийин биз деген ушу бала кезден кыргызча жазган эмеспиз, биз окуган эмеспиз, биз күнөөлүү эмеспиз. Биз эмне ушундай жакшы адис болсо эле, анан тилди билбей койсо эле кызматтан алып саласыңбы деп кекеткендер дагы толуп атат. Эми ушундай сөз келгенде мен мындай сөз айткым келет да. Ал орусча сүйлөп калдыбы, ал күнөөлүү эмеспи, ал бизге мааниси жок азыр. Бизге маанилүүсү ал адам өзү көөдөнүндө, мен кыргызмын да. Эгерде мен кыргызча эки ооз сөз айта албасам, анда мен баланча мамлекетте мен кыргызстандыкмын деп кантип айтам деген намыс болуш керек да. Ошундай бир патриоттук сезим менен келиш керек. Мамлекеттик кызматка мамлекеттин ошого жашап жаткан элдин кулу болуш үчүн келет. Ошонун кызматын кылайынчы, ушуну бир кырашырайынчы, мен колуман бир нерсе келсинчи деп, анан өзүнүн тилинде жазып, сүйлөп, ал анан башка тилди сайрай бер. Каалаганча полиглот бол, ал сенин эркиң. Бирок дээринде мындай эгерде такыр баш тартып, мен жазбайм, мен аткарбайм, мен муну жасабайм дей турган болчу болсо, биз алар менен кайшай кайтышпайбыз.
Бул жерде мыйзамда жазылып турат, чаралар көрүлөт. Бул ушул мыйзам конституциялык мыйзамга түздөлүп, бизде жана мыйзам бузуулар барбы? Бузуулар деген мыйзам барбы? Вот ошол мыйзамдын негизинде эле биз ушуга таризделет, ал түздөлөт. Ошону ачабыз дагы, аны жазабыз дагы, анан колуна карматабыз. Бирок бизде ушундай бир 34 жыл убакыт өтсө дагы бизге дагы убакыт бербейсиңерби деп сурашты. Дагы канча убакыт бериш керек? Убакыт деген жок, ал жөнүндө сөз болбой калды. Эми булар мындай бир кыргызча сүйлөгөндөн намыстанат дейт көпчүлүк киши. Эгер кыргызча сүйлөгөндөн намыстанса, анда Кыргызстанда эмне басып жүрөт деген суроо бар. Анда кыргыздын аш тамагын жейт эмнеге деген суроо бар. Демек, мыйзамды аткарбагандарга чара көрүлөт, мыйзам бар. Жанагы жарнамаларды туура эмес жасса дагы мыйзам бар. Бирдей, мыйзам эми катуу. Чыны менен айтканда, эми намысты колго кармаш керек. Кой, мен тил билейин. Мен өскүм келсе тил билейин. Анан бизге момундай дооматтар келди. Силер кыргыз тилиңер менен кайда барасыңар? Иш кагаздардын бүт баарын кыргызчага айландырып таштасаңар. Анан биз такыр орусча сүйлөбөй калсак, анан биз менен эч ким сүйлөшпөй калат да. Бирок конституцияда жазылып турат да. Конституцияда жазылып турат да. Бизде расмий орус тили зарыл болгон учурда, кайсы убакта болбосун, зарыл болуп кала турган болчу болсо, ал орус тилине которулат ошол документ. Эл аралык кызматташтык. Эл аралык кызмат, ал расмий мыйзам өзүнүн ордунда эле турат. Ага эч ким тийишкен жок. Азыркы учурда мен сиздерге айтып кетейин, биздики чын айтканда мыйзам боюнча келгенде орус тили бул деген биздин расмий тилибиз. Албетте эл аралык стандарт боюнча алып караганда биздики мамлекетте 100% эне тилде мамлекеттик тилибиз кыргыз тилинде иш кагаздар толук жүрүш керек да. Ал эми расмий тилде кандайдыр бир деңгээлде чет өлкөдөн делегаттар келгеп турган болсо, СНГ өлкөлөрүнөн келе турган болсо, ошолор менен баарлаша турган бир аянтчада ошол жактан баарлаша турган тил катарында орус тили. Биз бул нерсени толук мындай жеткирип беришибиз керек. Адамдардын баардыгы ойлошот экен, биз деген орус тили менен кыргыз тили 50-50% депчи. Англис тилин айтканда 50-50 дегенде. Андай эмес. Ошого байланыштуу мен азыр кааласаң бул жакта деген каалайбы, каалабайбы ар бир жаран кыргыз тилинде сүйлөш керек. Демек, могу мыйзам кабыл алгандан кийин дагы эми эч ким бизге мындай башка бир өздөрүнүн пикирлерин жана башка нерселерин таңуулай албайт. Бизге сунуш бере алышы мүмкүн, бирок таңуулай албайт. Биз эгемендүү мамлекетпиз. Биз деген өзүбүздүн ишибиз. Мына мамлекеттик кызматкерлердин убактысында ушу тил маселеси алып атат, мисалы. Кандайдыр бир долбоор киргизгенде, кандайдыр бир стратегияны иштеп чыкканда ушунчалык убакыт алат да, бул менин башыман өткөн. Мисалы айтайын да. Канча убакыт алып атат? Кыргызча жазалбагандыгынанбы? Кыргызча жазалбы, кыргызча жазышат. Биринчи орусча жазат, кыргызча жазат, анан орусча жазат. Бизге эмне керек бар? Биз деген кыргыз мамлекетиндебиз. Бизди Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов деген аталарыбыз азыркы деңгээлибиз менен көргөндө бетибизге түкүрмөк, ушундай силер ушундай калк болдуңарбы депчи. Бизде тескерисинче документтер биринчи орус тилинде даярдалып атпайбы? Андан кийин мисалы мыйзамдар биринчи орус тилинде жазылат. Мыйзамдардын орус тилинде чыгып аткан болсо, анда жогорку кеңеш бул уят нерсе бул. Мыйзам чыгаруу орган катарында бул жогорку кеңеш деген бул оюнчук нерсе эмес. Азыр оюнчуктай эле болуп калды. Азыр жогорку кеңешке келип аткан депутаттардын да тилин карашыбыз керек. Жана президенттик шайлоодо президенттикке неметип атпайбы? Сынактар болуп атпайбы? Кыргыз ТС уюштуруп атат. Тил комиссиясы мисалы ошондой нерселерди уюштурушубуз керек. Анткени президенттен кийинки эле эң маанилүү беделдүү орун бул ким? Спикердин ордуну болуп атпайбы? Бул мамлекетте ким экинчи адам? Бул спикер да турабы? Мыйзам боюнча. Ошол байланыштуу биз тил маселесине келгенде конкреттүү иштерди кылышыбыз керек. Ата-энелер талапты коюш керек. Биз популизмден алыс болушубуз керек. Албетте бул мыйзам менен кала берет. Бирок биз талаптарды жанагы мэрия боюнча да айта кетсем, мэриянын жасап жаткан иштери алгылыктуу азыркы учурда. Жанагы мыйзамсыз курулуштарды бузуп аткан сыяктуу эле. Ошону менен катар эле жанагы монополияга кирген, андан кийин мэрияга кирген, көрнөк жарнак боюнча. Азыр ошол нерсени биз деген көрнөк жарнакта ошо тил комиссиясы
комиссиянын курамына киргизип элем мисалы. Анан жанагы тил комиссиясы бардыгын менден сунуш катарында да. Ошол ката кетирген компанияларга жаза бериш керек да. Ошол жазадан түшкөн акчаны эле тил комиссиясына түшө турган болсо, ар кандай анимациялык мультфильмдер чыгара турган болсок, ар кандай жаңыча сөздүктөрдү, ар кандай нелер чыгара турган болсок болот да. Мурда ошол нерсе дагы жок болчу да, тил комиссиясында ошол көзөмөлдө. Тил комиссиясында Бизде андай эми эркибиз жок болчу андайчы. Азыр эми азыр бар. Тил комиссиясына азыркы учурда мүмкүнчүлүк берилип атат. Бирок тил комиссиясына дагы айтып кетчү нерсе, булардын штатын кеңейтиш керек, булардын деген иш орундарын. Бирок булар деген иш орундарын кеңейткенден кийин ошол өздөрүнүн ишин так билип туруп, ошол мамлекеттик органдар да булар деген президентке караштуу деп атпайбы, бул чоң орган да. Ар бир министрликке барганда жөн эле презентация окуп коюп эмес, же презентация берип коюп эмес, алардан талап кыла турган системаны ойлоп чыгып туруп, анан ошолордун жылдын ортосунда, жылдын акырында канчалык деңгээлге жетти, жетпесе анда жумуштан алыш керек, бериш керек. Туура. Батмай, мына мыйзамда ошол мамлекеттик кызматкерлердин баягы тил билиши керектиги милдеттендирилип атат. Анан муну сиздер кандай ишке ашырасыздар? Азыр иштеп жаткан мамлекеттик кызматкерлердин баардыгын кайрадан тил билүү деңгээлин аныктап чыгасыздарбы, же бул мындан ары иштей турган нерсеби? Анткени азыр бизде мамлекеттик кызматта ошо кыргыз тилин билбей иштеп жаткандар деле бар да. Анын үстүнө мына Жылдыз айым айтып атат, Замир мырза айтып атат, каршылыктар дагы болушу мүмкүн. Мен эмне үчүн кыргыз тилин билишим керек, мага чара колдоно албайсыңар деген сыяктуу. Эми чындыгында азыр бизге келип аткан мамлекеттик кызматкерлердин арасынан ушундай эмнеге мага тиешелүү болуш керек деген көз карашты мен көргөн жокмун. Тескерисинче, буга чейин эми балким одон угулуп калабы, уктап жаткан мамлекеттик кызматкерлер эмне үчүн уктап жаткан дегеним, ошол 20-20 жылы тигинтип пандемия болуп калды, бирок 21-22 жылы ордунан козголбой дегеле бул аларга кереги жок сындуу кыргыз тилин жолун унуткан адамдар азыр жапырт келип, бизди алгыла, эртең бизди алгыла, онуна чейин гана мөөнөтүбүз калды, тезирээк өтүшүбүз керек, бекер жумуштан ушундай кетип калышыбыз ыктымал деп абдан түшөлүп жатышат. Бирок деген мындай да, алардын баарынын эле ошо көйгөйлөрүн биз түшүнүп турабыз, баары тең жапырт тапшыргылары керек, бирок деген баардык нерсе ошо шарттарга байланыштуу да. Биздин Кыргыз тил мамлекеттик мекемебизде чындыгында 70 орундук компьютердик класстар бар. Бирок азыр ошо күндүн өтө ысып, абанын аптабы өтө мындай ысыгы бийиктеген сайын биз жер төлөдө отургандыктан мындай толук кандуу иштөө мүмкүн болбой жатат. Жер төлөгө дегенде өзүңүздөр билесиздер. Ошол бакыйган өзүнчө эгемендүү өлкөбүздө кыргыз тез ошо мамлекеттик тилди бирден бир ошо өнүктүрүүгө түрткү болуп аткан кыргыз тез жер төлөдө отурат. 5 жыл болду жер төлөдө отурганыбызга. Аба жетишсиз. Ошол мына курулуш материалдары албетте жакшы жасалгасы. Бирок ошол жанагы баарын тең төшөп койгон шыптын аркасындагы көрүнүш биз сүрөттөрдү көргөндөн кийин дегеле ушул абаны жуткубуз да келбей, ушунчалык бир жаман абалда болуп атабыз. Көгөргөн дубалдар экен шарттарды. Анан эми бизге келген адамдар дагы мамлекеттик кызматкерлер, анын ичинде аялдар бар. Аялдар деген кош бойлуу болушу ыктымал, аба жетпей ушундай түшөлүшү ыктымал. Айтор бизге берилип аткан дооматтар күндөн күнгө күчөп атат. Биринчи дооматты эмне үчүн сиздер баарыбызды жапырт кабыл албайсыздар? Экинчи дооматты шарт жок, ушундай да аба жетпейт. Эми чындыгында ал жакта кондиционер тигиндей мындай коюп койсо деле болот да дешет. Жок. Биздин жер төлөдүн ошол дубалдын аркасында ошол жер төлөө уланып эле кеткендиктен тышка кондиционер коюу дегеле мүмкүн эмес да ал жакта. Демек бул да ушундай бүгүнкү күндөгү мүчүлүштөр, бүгүнкү күндөгү чоң маселелер. Мыйзамдын негизинде сиздерге кандай тапшырмалар коюлуп атат? Мыйзамдын негизинде ошол чындыгында мыйзам бул баарыбызга бирдей тиешелүү мыйзам, бирок ошол эле учурда мен баса белгилеп кетчү нерсе 11 главадагы 33 берене жана 13 главадагы 37 берене тикелей биздин мамлекеттик мекемеге тийиштүү. 33 беренеде мамлекеттик тилди билүү деңгээлин Кыргызстанда ыйгарым укуктуу
укуктуу орган гана, органдын сертификаты менен гана көбөлөндүргөн ушундай атайын тастыктама берилет деп жүрсө, ал эми 37-беренеде Кыргыз Республикасында кыргыз системасы боюнча мамлекеттик жана башка тилдерди билүү деңгээлин текшерип баалап жаткан ыйгарым укуктуу органга мамлекеттик тил комиссиясы колдоо көрсөтөт деп жүрөт. Албетте, ошо бизге жүктөлгөн нерсенин баарын биз ыраты менен жогорку деңгээлде, жогорку стандартта, элдин ушундай купулуна толгон, ишенимине ушундай таттыктуу болгон деңгээлде аткарганга аракеттенип атабыз. Жана демек кызматка сиздер аркылуу гана өтөт. Ооба. Бардык шарттар бар, бирок ошо жердин үстүнө эле чыгып калсак жакшы болот эле да. Кыялбек мырза, негизи ушул тил маселеси көтөрүлгөндө эле мына жогоруда Замир мырза дагы айтып атпайбы, бала бакчадан башташ керек деген маселе. Мектеп, бала бакча дайыма ошол бизде азыр коомчулукта туташ сабатсыздык деп дагы айтып атабыз, да кыргыз тилин сүйлөгөндөн, кыргыз тилин билгенден мурун ошол сабаттуу билүү деген маселе дагы азыр мындай чоң маселе болуп турат да биздин коомчулуктачы. Ушул нерсени жөнгө салуу үчүн сиз мындай мамлекеттик кызматкер эмес, жөнөкөй жаран катары кандай айтат элеңиз? Ушуну кантип жөнгө салсак болот? Ошол эле учурда мына сиздердин министрликке жана окуу китептериндеги каталар, билим берүү министрлигинин ушундай каталар болуп атса, анан биз кантип мындай сабаттуу коомду тарбиялайбыз, сабаттуу коомду чыгарабыз деген бир маселе коюлуп атпайбы? Бул эми сабаттуулук боюнча айтканда негизинен билим берүү министрлигинин негизги алектенген жумушу ошол. Бала бакчадан тартып жогорку окуу жайына чейин окуучуларды, студенттерди бир сабаттуулугун арттыруу. Бул багытта жараян тынымсыз уланат да министрликте. Окуу китептери деп атабыз. Ушул азыр айрыкча кыргыз тилиндеги окуу китептерди, анын ичинен кыргыз тили сабагы боюнча, ошону үйрөтүүнүн методикасы боюнча, кыргыз тили окуу китептеринин жаңы муундагы окуу китептерин кайра жаратуу, жасоо боюнча бир топ тапшырмалар берилип, азыр учурда авторлор иштеп жатат. Буга чейин ошондой катачылыктар көп кеткен, анткени бизде бир топ окуу китептери, Орусиянын окуу китептери кыргыз тилине которулган. Мына ошолордун негизинде бизде мектептерде билим берүү жараяны уланып келген да. Мына ошонун алкагында өзүбүздүн Кыргызстандагы авторлор улуттук окуу китебин жаратуу боюнча учурда алектенип жатышат. Бул багытта эми жаман деп да айтпайбыз, эң жыргап кеттик деп да айтпайбыз, азыр орто деңгээлде бул жараян жүрүп атат. Анан бул сабаттуулук боюнча бала бакчаларды азыр эле айтып кетти, эң негизги эле маселе бул кыргыз тили боюнча маселеси, жана айттык, райондун центрлеринде, шаарларда гана маселе бул. Анткени ата-энелердин өзүндө каалоо жок. Мисалы мен буга чейин бир мектепте иштегем, жеке мектепте, эл аралык мектепте иштедим. Биздин биринчи талап ошол мектеп ачылып атканда кыргыз тилиндеги мектеп болот деп ачылган. Бирок кыргыз тилиндеги мектеп болот деп ачылгандан кийин бүт ошол чоңдор, мамлекеттик кызматкерлер бардыгы балдарын алып келип талап кылып орус тилиндеги класстарды аштырган. Кыргыз тилинде бирден класс болсо, орус тилинде 4төн класс жаңы мектеп. Кыргыз тилине каалоо жок эч ким. Ата-энелер каалабайт Бишкек шаарында. Мен абдан таң калгам. Бир класста кыргыз тилинде, жогорку класстарда бир класста 4, 6, мисалы мен 10 класста айтайын, 10 класста 4 окуучу болсо, бирөөсү менин кызым, бирөөсү ошол жердеги информатик мугалимдин кызы, бирөөсү дагы бир мугалимдин кызы, бирөө эле башка бир мугалим эмес бирөөнүн сырттагы. Мына ошондон улам бул тилге болгон мамиле жалпы коомчулуктуку да, ата-энелердин маселеси болуш керек. Анткени балдарын орус тилин билиш керек, орус тилин үйрөнүш керек, орус тилинде сүйлөш керек деген талапты коюп келатышат. Анан мен мамлекеттик кызматкер катары деле айтайын да, ушул иш кагаздарынын жүргүзүлүшү боюнча. Мисалы ошол эле азыр мыйзам, конституциялык мыйзам чыкты, билим берүү жаңы мыйзамы кабыл алынды. Эми анын алкагында биз дагы документтерди жасайбыз да, укуктук ченемдик документтерди. Эмнегедир мен таң калганым, ушул документтердин бардыгы орус тилинде түп нускасы даярдалып атат. Анан ал кыргыз тилине которулуп атат. Анан ошол өкмөттөн келет, башка жактан келген каттардын бардыгы орус тилинде келет.
эки тилде келет, анан бизден сураганда дагы эки тилде сурайт да, эмне үчүн деген менде дагы деле таң калуу бар да. А эмнеге зарылчылык болбосо, ошол башка эл аралык деңгээлде жүгүртүүгө чыкпаган иш кагазы болбосо, эмне үчүн аны орус тилинде дагы сурап атат? Эки тилде бирдей болуш керек деген. Азыр мисалы жакшы айтып атат, кыргыз тестте мамлекеттик кызматкерлерден тестти талап кылыш керек. Мен деле сурадым. Ушул тесттерди бардыгында барбы? Деңгээлдик тесттер. Мыйзамда турат, муну билиш керек деп сурасам, мыйзам анын алкагында жанагы кадрларга байланыштуу документте ал жазылбай калган. Ошон үчүн биз жана резервке алып атканда кадрларды документтерин сурайбыз да, мунун стажы башкасы ошол жерде милдеттүү түрдө жанагы тил боюнча, тилдик деңгээли боюнча тастыктаманы талап кылуудан мындай укуктук негиз жок болуп калып атат да. Азыр эми бул ушул жаңы кайра күчөтүлгөн конституциялык мыйзамдын алкагында бул дагы талап кылыныш керек деп ойлойм. Ошонун алкагында кайра жасалган укуктук ченемдик актылар ошол жерде жок болсо кайра жазылыш керек. Анан эң негизгиси бул жеке биздин инсандык атуулдук парзыбыз болуш керек. Бардыгыбыздын жоопкерчилик. Бардыгыбыздын жоопкерчилигибиз болуш керек. Ушул кыскача өтө аксап атабыз. Убактыбыз өтө аз калды. Учурда Акаевдин убагында, Отунбаеванын, Алма Атамбаевдин, Жээнбековдун убагына караганда, азыркы учурда азыркы бийлик тил саясатына, эне тил саясатына абдан жигердүү салым кошуп жатат. Бул биринчиси, экинчиси ошо мыйзам чыгаруу жаатында ошо өзгөчө азыркы Шакиевдин келиши менен алында өзүңөр байкап жатасыңар, бул жанагы кагаз жүгүртүүлөрдү, иш кагаздарын жакшы нукта алып барып атышат да. Анан айтып кетчү нерсе, талапты жогору коюп атышат. Жакшы бул нерсе. Андан сырткары айтып кетчү нерсе, биз жанагы бюрократиялык жолдорду кыскартышыбыз керек, кыскасы. Башты орутпай элечи мындай. Биз мындай реалдуу иштешибиз керек, мындай. Мамлекет үчүн иштешибиз керек. Биз өлөбүз, баарыбыз тең өлөбүз болгону кадам ташташыбыз керек. Бир нерсени айтып кетейин, Бириккен Улуттар уюмунда 200дөн ашык мамлекет бар, мүчө. Анан ошолордун мисалы дүйнөлүк экономика, Америка, Кытай жана башка өлкөлөр бар. Япония деп коелу. Бирок алардын деле бирден экономикасы дүркүрөгөнү менен бирден эле квотасы бар, бирден эле немеси бар, шайлоого добушу бар. Кыргызстан мамлекети бул эгемендүү мамлекет катарында бир добушу бар да, кыскасы. Ошого байланыштуу биз унутпашыбыз керек. Биз улут болсом, тилим менен улукмун дейт го. Байдылда Сарногоевдун айтып кеткен ырларын окуйлу, балдарга мотивация берели, мамлекеттик катчы идеология боюнча иштеп чыксын. Тил комиссиясы, бул жакта Кыргыз тест турат, билим берүү министрлиги, жарандык коом, жапырт иштейли. Анан мындай тил комиссиясы иштесин деп, булардын эле штатын билем. Анан силердин эле штатыңарды силердикин деле билебиз. Анан кантип анан өнүгөбүз? Журналисттер общий иштешибиз керек. Түшүнүктүү. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Ыраазычылык билдирем дагы бир ирет. Урматтуу меймандар, ишиңиздерге ийгилик, бекемден соолук каалайм. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.